Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Акыркы мезгилде милиция тарабынан кармалган жарандарга каршы кыйноолор болуп жатканы тууралуу маалыматтар көбөйүп баратат. Мындан бир нече жыл мурда милиция жетекчилиги андай факттар чыкканда чара көрөбүз, андай мыйзамсыз аракетке баргандар табылып жазаланат дечү эле. Азыр андай сөздөр угулбай да калды. Анткени милиция мыйзамдарды өзгөртүүгө киришти. Мисалга кыйноого каршы коалиция билдиргенге караганда, боюнда бар бир аялга мойнуна күнөөнү алдыруу максатында Оштогу милиция кызматкерлери анын тырмактарынын алдына ийне сайып, бөтөлкө менен зордуктаган. Баш прокуратура бул ишти тергөөнү УКМКга тапшырган, бирок ал ишти жаап салган. Жакында Ош шаардык соту УКМК тергөөчүсүн ал чечимин жокко чыгарып, жаңы териштирүү башталды. Жалгыз ушул эле факт милиция менен УКМКнын аброюна эч качан тазалангыс каратак салат. Бирок мындай факттар көп жана жергиликтүү укук коргоочулардан тартып эл аралык уюмдарга чейин мындай окуяларды сындап, принципиалдуу өзгөрүү керек дегенине карабай, милиция жетекчилиги жетиштүү чара көрбөй жаткандыктан криминал канчалык көпкөн сыяктуу милицияда бардык чектен чыгып бараткандай. Откровенно говоря, вопрос... Чындап келгенде кыйноолор боюнча маселе биздин республикада көп жылдардан бери өтө курч турат. Эл аралык уюмдардын айтканына же өкмөт менен тартип коргоо уюмдарынын жетекчилеринин көргөн аракеттерине карабай, кыйноолор такыр кыскарбай келген. Количество пыток не снижалось. Эми болсо Ички иштер министрлиги кылмыш жоосунан аткезчилик үчүн чиновниктердин жоопкерчилиги тууралуу ченемди алып салууну сунуш кылууда. Аны менен катар кайсы бир сот өкүмү чыгып, аны кабыл алууда адам укуктары бузулган деген негиз менен эл аралык уюмдар кайрылса дагы, андай өкүм өзгөртүлбөш керек деген эрежеде сунушталууда. Жана бүгүн ал өттү. Андан ар кандай туура эмес чечим чыгарылса да, аны эч ким кийин оңдой албай калат. Кыргыз мыйзамдары кандай болбосун эл аралык ченемдерден өйдө болууга тийиш деген идеологияны Алмазбек Атамбаев менен Фарид Ниязов киргизе баштаган. Бирок мындай маанай азыр андан ары улантылууда. Кайсы болбосун мыйзам коомдо жана эл арасында тартип менен адилеттүүлүктү орнотууну көздөш керек. Бирок жаңы сунушталган ченемдер кабыл алынса, соттор менен күч түзүмдөрү эч нерсе үчүн жооптуу болбой калат. Мындай тартип орнотуу ишинде милицияга УКМК гана эмес, соттор да жардам берүүдө. Баарыбыздын эсибизде 8 март аялдар күнүндө аялдар укугу үчүн аялдар машка чыкканда беткап кийген жигиттер алардын плакаттарын айрып сындырганда аянтка милиция келип, ошол жигиттерди кармаганын ордуна аялдарды кармап жазалаган. 1 май соту жакында милиция туура кылган деген чечим чыгарды. Милиция менен соттор өздөрү ушинтип жатса, алар башкалардан эмнени талап кыла алат? Ошол себептен коомдо улам көп адам коң бузуу учурлары болуп жатат. Сузакта бир эркек өз аялына оор дөңгөлөк илип туруп, анын башынан ылдый суу куюп, бир нече жолу бетке чаап, анын баарын видеого тарткан. Башка эркектер өз аялдарына бензин чачып өрттөп, башкалар өз кыздарын зордуктаган учурларда көбөйүп баратат. Милицияга өтө деле сапаттуу билими жок жаш жигиттер ишке алынып жатат деген себептер айтылууда. Бирок ошол эле милицияда офицерлер гана эмес, генералдар да бар эмеспи? Алар ар башка жогорку мектептер менен академияларды бүтүргөн. Бирок алар сабаты анча эмес катардагы милицияга эмне үчүн оң мисал боло албайт? Же алардын өздөрүнүн үлгү боло тургандай офицерлик жана генералдык абийири калбай калганбы? Коом жана калктын кеңири катмарлары азыр адам укуктары деген түшүнүктү сырттан таңгууланга кереги жок нерсе деп кабыл алып калды. Мындай маанай уланса, жакында адам деген түшүнүктүн да кереги чыгып кала тургандай. Кыргыз коому акырындап орто кылымдагы феодалдык маанайга бурулуп баратса, кылган иши үчүн уялбаш үчүн кимдир бирөө андай бурулушту мыйзам менен бекитип салууга шашкандай. Бирок канчалык бюрократия болсо дагы, мыйзамдын да уяты болуш керек го. Ошондо саламат алыңыздар.